Эмесе азыр биз карап кеткен Алжир менен Бельгиянын кейсин эмне үчүн экөөнүн ортосундагы экөөнүн учурунда тең эле диний партиялар бийликке аракет кылганы менен эмне үчүн бир өлкөдө Бельгияда диний партиялар бийликке келип, алар андан аркы Бельгиянын демократиялык коомдоо, демократиялык багытта секулярдык баалуулуктарды сактап, демократия менен диндин ортосунда эриş аркактын орношун көрүүгө болот. Бирок эмне үчүн ал жерде андай картинаны биз кийин көрө алган жокпуз. Ошонун себептерин бир аз талкуулап көргөнгө аракет кылып көрсөк. Биз карап келгенде бул жерде Калибас негизинен азыр айтып кеткен Илимпоз бул жерде салыштыруу политологиясына өзүнүн жаңы бир салымдарын кошуп атат да. Ал ошол оюн теориясынан кийин мындай бүтүмгө келип, төмөнгөдөй мындай жыйынтыктарды бизге көрсөтүп атат. Айтып атат, ал бул жерде негизинен 4 өзгөчөлүктү белгилеп отурат. Бельгиянын учуру жана ошол Алжирдин учурунун экөөнүн айырмасы эмнеде эле дейт да. Бул жерде алып караганда бул 4 нерсеге көңүл бурушубуз керек дейт. Биринчиси бул пирамида деген түшүнүк. Экинчиси бул күчтүү институт. Үчүнчүсү бул борборлоштурулган диний институттар дейт. Төртүнчүсү бул чиркөө менен жумушчулар тобунун уюмунун мамилеси дагы маанилүү дейт да. Эми буларга токтолуп кете турган болсок, пирамида дейт. Эмне үчүн дегенде бул пирамида моделиндеги эгер диний партиянын структурасын карашыбыз керек дейт да. Буларда ошо Алжирдеги биз көргөн FIS Ислам сактап калуу фронту деген партиянын структурасы менен Бельгиядагы католиктер диний партиясынын айырмачылыгы бул структурасында болчу дейт. Бул структурадагы биринчи өзгөчөлүк Бельгияда бул католиктер партиясынын структурасы пирамида сыяктуу, анын мындай катуу иерархиясы бар партия болчу дейт да. Ал жерде башчысы, андан кийин ал пирамида сыяктуу ага баш ийген анын мындай бир организация уюму бар эле дейт. Бул деген нерсе бул коммитмент проблемасын чечкенге жеңилдетип өзүнүн чоң салымын кошулат дейт. Ал жерде болсо мындай пирамида сыяктуу пирамида моделиндеги ал партиялык күч эмес эле дейт. Ал мындай ар түрлүү эле дейт да. Бул коммитмент проблемасын жогоруда айтып кеткендей кантип чечет дегенде, мындай модель пирамида моделинде негизинен биз арийне айтып атабыз да, бул жерде демократиянын мындан ары пайда болушу күтүлүп аткан учурда өзгөчө диний партия ошол шайлоолорду жеңип, мындан ары демократиялык жол менен бийликке келип калыш перспективасы чоң деп каралып турган учурду гана биз айтып атабыз да, бардык учурда эмес. Ошол учурда бийликке оппонент болгон ошол диний партия өзүнүн коммитмент проблемасын же болбосо ошол мен мындан ары бийликке келип кала турган болсом, диний баалуулуктардагы партияга айланбайм, биз кадимкидей эле секулярдык ушуга чейинки либералдык демократиялык баалуулуктарды сактанган кадимкидей эле биз партия болобуз. Болгону биз диний баалуулуктарды өзүбүздүн ички баалуулугубуз деп сезебиз. Ал эми коомго аны биз таңуулайбыз же болбосо диний мамлекет кылабыз деп ойлобойбуз деген нерсени бийликке жеткирүүнүн жолуна могу пирамида модель абдан салым кошот дейт. Себеби дегенде бийлик булар пирамида моделиндеги партия, ошон үчүн демек булардын жетекчиси айтып аткан болсо, астындагы структуралардагы аны укса керек деп бийлик тарап бир аз болсо дагы буларга ишеним көрсөтөт дейт да. Берки
андай эмес партияларга караганда. Экинчиси бул ошол диний партиянын структурасынан сырткары ал канчалык деңгээлде функциясын аткара алган күчтүү институт, бул да өтө маанилүү дейт. Бельгияда боло турган болсо, католиктердин партиясы уюм катары абдан уюшуп, ал иерархиясы да бар, биринчиден пирамида катары, экинчиден бул уюм катары дагы уюмдашып, ошого ылайык бул күчтүү структура болгон үчүн жогорудон айтылган буйруктар же болбосо кандайдыр бир чечимдер, эрежелер бул уюмдун ичиндеги тартипти жана ошол диний партиянын ичин контролдогонго дагы бир топ эффективдүү, мындай оңоюраак болот дейт да. Бул дагы ошол диний партиянын күчтүү институт экенине мындай кабар берет дейт. Кийинкиси болсо, бул үчүнчүсү, бул борборлоштурулган диний институттар дейт. Бул деген нерсе ошол эле биз азыр айткан партия боло турган болсо, ал партиянын структурасы пирамида болгон үчүн бийлик негизинен борборлоштурулган дейт. Бул борборлоштурулган бийлик болсо эмнегедир бул ошол коммитмент проблемасын чечкенге чоң салымын кошот дейт. Себеби бул жерде бир нече майда эгер уюмдар боло турган болсо, булардын баары мындай уюм катары уюшуп мобилизация болгонго оңой дейт. Себеби ал эми акыркысы бул 4-чү структуралык өзгөчөлүгү айталы демократия эми пайда болуп бара жаткан коомдо демократиялык баалуулуктарды мындан ары сактап калам деп ага антын берип же болбосо сөзүн убадасын берген мисалы чиркөө уюмдар же ошол учурда жана башка жумушчу уюмдар дейли, булар болсо өз ара макулдашып, өз ара сүйлөшүп, макул биз кийин бийликке келип кала турган болсок, биз диний доктринаны же болбосо идеологияны биз мамлекеттин мындан аркы саясатына колдонбойбуз деп ойлой турган күчтөрдүн аздыгы дейт. Бул өлкөдө мындан аркы коммитмент проблемасын мындан ары бийлик менен сүйлөшө алуу мүмкүнчүлүгүн, шансын абдан азайтат дейт да. Биз көргөндөй жогорудагы Бельгияда болсо, бул чиркөөлөр, жумушчу уюмдар, булар өз ара эриш аркакта бири-бири менен ынтымакта сүйлөшүп, анан булар менен ошол диний партиялардын мамилеси дагы мындай жакшы болгон дейт да. Булар болсо бири-бирине ишеним көрсөткөн жана булар мындай секулярдык баалуулуктарды мындан ары да колдонуп кетебиз деп жана өздөрүнүн уюм ичинде дагы эрежелерин ошо демократиялык, либералдык эрежелер менен башкарган үчүн бийлик булардан көп чочулабастан кийин бийликти шайлоо утулганда деле мындай каршылыгын көрсөткөн жок дейт. Ошонун негизинде биз бул жерде көрүп тургандай, могу 4 өзгөчөлүк бул Бельгиянын католиктер диний партиясынын мындан ары бийликке ийгиликтүү келип, демократия менен эриш аркакта жаңы этапка өткөнүнүн негизги себеби ушунда дейт. Биз мындан эми кандай сабак ала алабыз, кандай жыйынтык алсак болот? Негизинен Калибаста айтып кеткендей, демек бул жерде проблема өзү бул дин демократия менен айкалыша албайт, же болбосо өзгөчө кандайдыр бир стереотиптерби, кандайдыр бир акыркы мезгилде бул дайым эле талкуу болуп келген нерсе, өзгөчө ислам менен демократия экөө айкалыша албайт деген түшүнүктөрдү бул иликтөө мындай четке кагып отурат. Өзгөчө Калибастагы айтат, ислам менен демократия экөө эриш айкакта иштеше албайт, экөө бир боло албайт
деген түшүнүктөр бул жаңылыш түшүнүк деп айтат. Себеби дегенде проблема ал жерде анын диний уюмунда эмес, ошол диний партия, диний күчтөр өздөрүнүн идеологиясын, өздөрүнүн доктринасын биз негизги туу деп өлкөнүн саясатын ошого негиздейбиз деп эмес, тетирисинен биз бийликке келсек деле либерал демократиялык баалуулуктарды жана ошол эле демократиянын эрежелерин доо кете турган кылык жоруктарды кылбайбыз деп канчалык деңгээлде электоратты жана бийликти ишендире алат, бул ошого жараша дейт. Себеби дегенде биз саясий акторлордун жүрүм-турумун эгер алар канчалык диний уюмдан чыкпасын, алардын жүрүм-туруму бул негизинен диний идеологияга гана байланыштуу, моундай жүрүм-турум кылып жүргөн турбайбы, моундай сөздөрдү айтып аткан турбайбы дебестен, тетирисинен биз диний уюм деле башка эле уюмдар сыяктуу, башка эле доктриналар сыяктуу, бул дагы ар кимдин анын ичиндеги топтору аны кантип чечмелейт, ошого жараша өзгөрүп тура турган бул да чөйрө. Ошого жараша кандайдыр бир диний партияга мүчө болгон саясий акторлордун да жүрүм-туруму сөзсүз эле диндик идеологиядан келип чыкпастан, аны жүрүм-турумун бүгүн чечип же калыптанып турган башка дагы себептер, башка дагы шарттар болушу мүмкүн. Мисалы, ал өзүнүн кандайдыр кызыкчылыгын же болбосо стратегиялык кадамын алдыга арканды узун таштаган үчүн ал бүгүн мындай жүрүм-турум эмес, башка жүрүм-турумду карманып, сактанып жүрүшү деле бул толук мүмкүн деп айтат. Ошол учурда биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Бул негизинен демократия деген нерсе бул жасалма нерсе эмес, бул спонтандуу бир нече топтордун кандайдыр бир эрежелерге баш ийип, бул мындай демократиялык эрежелерге баш ийип, демократиялык шарттарды колдонуп, бул жана ошол шарттарга кандай десем, ичтен өздөрү мажбур болуп, ошол эрежелерди сактап жүрүүгө алып келе турган бул системанын бул топтому дейт да. Мындайча айтканда, кайсы бир өлкөдө же болбосо коомдо демократиялык системанын бар болушу, ал жердеги элдердин сөзсүз эле бардыгы демократ болуп, өздөрүн атайын ушу демократ катары алып жүрүүнү каалагандыктан эмес, алар аргасыздан да болушу мүмкүн дейт. Ошол жерде бул аргасыздан ушул демократиялык эрежелерге баш ийип, ошол демократиялык жолдор менен өздөрүн ошондой демократ катары аргасыздан алып жүрүүгө мажбур боло тургандай болгон бул система дейт да өзүнчө. Бул өзүн өзү мындай контролдоп, өзүн өзү алып жүрө турган бул система да. Ошон үчүн биз жогоруда көргөндөй диний партиялар жаңы эреже менен ойноп калышы бул сөзсүз эле алардын демократ болуп кетишкендигинен да эмес, булар өлкөдө жалпы бардык күчтөрдү, бардык плюралдык көз карашты эске алып, бирок бул орток эреже болгон үчүн, орток саясий система болгон үчүн ошол эрежеге баш ийип жүрүшү дагы мүмкүн деп айтылат да. Ошого жараша биз бул диний партиялардын коммитмент проблемин ушул рамкада биз карап чыксак болот.